Салам достор, бүгүн сиздер менен эле кайрадан класстар жөнүндө кененирээк маалымат алабыз. Бүгүн сиздер менен класстардын мурас алышын үйрөнөбүз. Класстар достор өзүнөн кийинки балдарына мурас берет экен да. Жана ата энелер сыяктуу эле бул жерде дагы parent class, анан children class, child class деген класстар болот экен. Биз ата энебизден мурас алабыз. Мисалы биздин көзүбүз же кандайдыр бир касиеттерибиз, характерлерибиз ата энебизден калган, бизге өткөн, жана өзүбүздүн кошумча дагы касиеттерибиз бар болот. Мисалы ата энебиз бир комузчу болсо, биз комузчу болбой, биз ырчы болушубуз мүмкүн. Ошондой сыяктуу эле да. Эми караңыздар, бул жерде cars деген мен класс түздүм. Carстын касиеттери мисалы bir машинанын модели болсун. Модели чыккан жылы болсун. Мисалы эмне иш аткарат жана модел жерге name deyildi. Modeldi karabız. Years. Çıkan жылы, машинанын чыккан жылы. Андан кийин машинанын аты деп турабы дагы бул жерде атыны жогорураак чыгарып коелу. Эми достор, караңыздар. Бизде жалпы машиналар жөнүндө маалымат болчу класс болду, cars деп. Биз ошол cars классынан башка класстар түзүп алсак болот, же болбосо бир классты түзсөк болот да. Мисалы cars деген жалпы карстар болот, анын ичинде жеңил машиналар болушу мүмкүн, же оор жүк ташуучу машиналар болушу мүмкүн. Мисалы жалпы класстын name, model, year деген бардык машиналарга тийиштүү касиети болду. Эми биз мисалы класс деп туруп тракты түзүп көрсөк, тракта бул машиналарга кирет жалпысынан эле. Андан кийин extends деп cars дейбиз. Караңыздар достор, бул жерде трак деп класс түзүлүп атат, класс деп трак классы түзүлүп атат. Бирок ошол трак классы достор cars классынан extends мурас алып атат да. Бул жерде мурасты extends сөзү менен жазат экенбиз да. Extends дегенде бул кеңейтүү, чоңойтуу деген түшүндүрөт го, Бул жерде кеңейтилип атат да. Трак деген ошол атасы, cars деген бул атасы болуп атат, трак деген баласы болуп атат. Атасынан мурас алып атат. Анда дагы конструктор болот трак классында. Жана супер деген бар. Бул супер деген бул атасынан эмнени ала турган болсо, ошону бул жерге суперге жазабыз. Мисалы name'ди жазайын. Name, model, year дейм дагы. Мисалы объему болот, машиналарда объему capacity деп койсом, capacity болот. Эми бизде name, model, year бул атасында бар. Атасында бар да бул жакта уже. Ошол атасында бар нерсени бул супер менен атасына жөнөтөбүз бул жакта конструкторго. Cars бул жерден супер аркылуу бул жакта эмне бар болсо, ошол супердин ичиндеги нерселерди бул жакка ыйгарат. Андан кийин capacity достор. This capacity деп туруп, ага бул capacity трактын өзүнө тийиштүү касиети. Бул capacity-ни атасынан албай атат, бул өзүнө тийиштүү касиети болот. Бул жакта достор cars мисалы start деп функция жазалы. Ал start console log'го так name, андан кийин model, жерде name деген сөз this name.
this name'de this model andan keyin this here çağırıp ошо машина старт дегенде стартты башып коелу, старт деп жүрүп кетти деп. Ошондой эле дагы бир функция болсун. Ал жалпы машиналардын жүрүшүн жана токтошун билдирген функция болсун. Бул жерге стоп деп коеюн. Стоп. Эми бул жакта достор track деген класс бул атасынан start жана stop деген функцияга кайрыла алат да. Атасынан stop жана start функциясын ала алат. Ошондой эле өзү дагы бир өзүнө дагы функция жазып көрөлү. Мисалы track бизде карго ташыган track болсун, Мисалы load cargo деп функция жазайын дагы. Бул жерге карго бизге параметр каргонун алсын. Эмне ташыган товар жөнүндө. Ал консоль логго мисалы loaded ошонча каргонун жүктөгөндүгү мына чарпалы карго мисалы тонна менен tons of карго дейли. Айтып кетчи достор, бул жерде класстардын ичинде функциялардан кийин өтүр кош чекит коюунун кереги жок. Андай жанагы объекттерде кош чекит коет элек го, бул жакта кош чекит коюунун класстар функциялардын арасында кош чекит коюунун кереги жок. Load cargo жандан андан кийин да бир мисалы load cargo деп та функция коюн. Ал консольго load cargo деп cargo деп чыгарсын. Достор, бизде атасы жана баласы бар. Атасы бизде cars, ал жалпы машиналар боюнча маалыматты камтыйт, а баласы track. Трактар боюнча маалыматты камтыйт. Кайсы карго ташуучу track боюнча маалыматты камтыйт. Билет мисалы my track деп объект түзөбүз дагы, ал track классынан маалыматты касиетти алат. Объект track классынан объект түзүлүп атат. Эми моделин жазабыз, мисалы name'ди жазалы. Ford болсо да, примерно да 150 деген модель болсун да. F 150 деген модели болсун. Андан кийин years чыккан жылы мисалы 2022 болсун. Ошондой эле объему мисалы 3 боло турган болсун. Караңыздар, бул жерде my track деп track классынан объект түзүп алдык. Бул жерде my track дегенде бизде бул параметрди берип атабыз. Параметрди бергенде эле сразу бул жерде конструктор иштейт. Конструктордун ичинде эмне бар? Name модельдерди кабыл алат конструктор параметр катары. Жана name model yerди бул супер жогорку ата классына бул маалыматты жөнөтүп атат. Бул жака параметр катары конструкторго келип атат. Бул жерден иштейт. Андан кийин бул жерде capacity деп туруп, бул capacity-ни бул жака жөнөтүп коюп атабыз достор. Эгар коюп атабыз. Эми биздин my track'ыбыз жүрсүн. My track start дейли. Бизге эмне чыгат достор? Бул жердеги биздин старт чыгышы керек. Биздин машинабыз, биздин track жүрдү. Ал жүргөндөн кийин анан кийин мисалы
my truck'ın da özüne тиешелүү функциясы бар. Load каргону жүктөдү. Load undefined cargo эмнеге undefined? Биз бул жерде каргобузга канча тонна, мисалы 15 loaded 15 tons of cargo, бизге 15 тонна каргону жүктөдү. Андан кийин өздүн функцияларды чыгарсак, мисалы биз каргонун бул жерден достор name'ин чыгара алабыз, мисалы my консольго эле log my truck name десек, names'ге years model жакта тура эмес жөнөтүп коюппуз. Бул жерде биринчи катар менен кетиш үчүн биринчи жогоруда бул жерде тура эле кылып name'ди башына алып келели, моделде мындараак турсун. Эмиштетип көрөлү. Бизде name'ыбыз Ford, бул жактагы my truck достор name дегенде бул name атасынан калган name, мурас. Атасында уже жалпы машиналарга тийиштүү бул жерде касиет турат. Бул жерде truck деп атабыз. Бул truck name, model, year'ди атасынан алып атат. Атасында эмне бар болсо, ошонун баардыгын алып атат да. Атасы достор баласынан мурас ала албайт. Бул жерде Карстан эле бир башка өзгөрмө түзүсөк, мисалы бул жерде my truck эмес, жөн эле car 1 деп өзгөрмө түзөйүн дагы, capacity жок кылып туралы. Эми ошол cardын достор, car деп Карста биз load cargo деп чыгара албайбыз достор. Анткени loaded undefined tons of cargo дейт. Бул жерде Карстан дейм. Бизде караңыздар, ошибка берип атат. Себеби cars loaded дейт. Cars дегени бул car 1 дейм буну. Car 1 деген car 1'ибиз достор. Car 1'ибизде load cargo деген функция жок. Бул жакта атасында load cargo деген функция жок. Ал load cargo бул баласында гана бар. Атасы баласында бар болгон касиетти атасында жок болот, атасында бар болгон касиет баласында болушу керек. Караңыздар, бул жерде ошибка берди. Баласы атасында эмне бар болсо, ошонун бардыгын кабыл алат экен да. Эгерде атасындагы private деген мындай жабык функциялар бар, ал жабык функциялардан тышкары калган бардык ачык. Бул жердеги функциялардын бардыгын баласы алып алат экен. Бул жерде unload cargo деп тургандан кийин my truck stop деп койсок болот. Stop десек болот. Караңыздар, биздин функциябыз бардыгы иштеп жатат. Бул жерде car 1деги консоль логго бул жерге мисалы Toyota модели Camry болсун. 2023 болсун. Car 1'биз достор. Бул жактан жөн гана жалпы машиналардан эле жеңил машинаны түзүп койдук. Жөн эле машинаны түздүк. Аны чыгарсак болот. Бул жерге car деп туруп эле car 1ден name'ди, моделди жана жылны чыгарып алсак болот экен. Бул жерде Toyota деп чыкты. Достор, биз бүгүн сиздер менен
класстар жөнүндө маалымат алдык. Жана мисалы достор, бул жерде cars деп жаздык. Анын ордуна мисалы эле жанагы бир мугалим жөнүндө класс түзсөк болот. Буну мен комментарийге алып турайын дагы. Бир жакшыраак түшүнүш үчүн класс деп туруп, class teacher. Teacher'дин name бар. Жана ал teacher'дин subject болсун. Жана конструктор өзүнө name subject сабагы мугалимине жана this name'ге name'ди беребиз. This subject'ти беребиз. Ал мугалим introduce деген функция болсун. Ал мугалим өзүнүн жөнүндө айтып берсин. Console log. Так. Мисалы, hi, my name is this name. And I teach. Сабактын аты болсун. Subject болсун. Андан кийин дагы teach деген функциясы болсун. Ал жерде консольго log today biz bölümünü ушундай сабакты өтөбүз десин. We will learn about subject good. Андан кийин достор, бул жалпы мугалим боюнча сабак класс болду. Эми ошол класстан бул мугалимдер teacher'ди айтылды. Класс биз определенный бир сабакты берген мугалим түзүп алсак болот. Мисалы, класс деп туруп математикадан берген мугалимди mathematics teacher деп жазсак болот, teacher. Математика. Ошибкасын таба албадым. Так, ал математика мугалими Excel teacher'ден мурас алат. Эми конструктор ал мугалимдин жерде name бар, сабак бар. Жана subject'ten тышкары ал мугалимдин level болсун. Же болбосо ошо degree болсун. Эми бул жерде name жана subject'ти атасынын teacher'ден мурас алып атат. Ал жакка жөнөтөбүз. Андан кийин өзүнө мисалы анын өзүнүн introduce деген функциясы болсун.
Достор, бұл жерде introduce деген атасынан алынып атат. Атасынан алса болады, мындай super introduce деп бұл жақта. Introduce деген бұл жердегі мынау introduce, бұл математик мұғалімнің өзінің функциясы болады. Жоғарыдағы атасындағы функцияны өйтіп өзгертіп жазса болады. Жоқ болса атасындағы функцияны албайды. Introduce деген өзінің жаңы функциясын жазса болады да. Бұл жерде introduce, бұл жердегі introduce'дан совсем бөлек болып қалады. Мысалы, бұл жаққа консоль логқа жазып көрелі. Мысалы, бұл жерде ошол эле мен жазсак болот. Hi деп туруп, Hi, my name is баланча дейт. Так. Name'ди жазабыз. This name, андан кийин and I teach. Эмнеден сабак берсе, ошону subject del дагы. Андан кийин subject at ушул level'de деп жазып койсок болот. Жерде level'ди алдык. This level деп жерде level'дерди биз нелер койгонбуз. Level мына сырткары дегриге, мисалы degree десек болот, Андан кийин мисалы дагы teach деген функциясы болсун. Teach дагы ошентип жазып койсок, бул жактагы today we will learning this деп this subject'ти бул жактан да өзгөртүп жазып койсок болот. Бул жак introduce'ди өзгөрткөндөй эле ал жерде дагы teach дагы өзүнчө жаңы математик мугалимдин жаңы функциясы болуп калган болот. Андан көрүп мисалы solve problem десек, problem деп функция түзөлү. Бул да solve problem деген математик мугалимдин өзүнө гана тийиштүү. Бул жерде математик teacher деп турат, ошонун өзүнө тийиштүү функциясы болот. Аны атасы ала албайт. Мисалы бул жерге let's деп туруп, let's solve this math problem together деп койсок. Эми достор, мисалы бул жактан математик мугалимдин math teacher деп өзгөрмө түзүп, объект түзүп атабыз. Ал объект жаңы математика мугалиминен түзүлүп атат. Бул жерде мисалы мугалимдин аты Айсулу болсун. Жана бизде мугалимдин сабагы математика болот. Математика деп коеюн. Математика жана ал дегриси. Мисалы level 4 жылдык окутуулар болсун деги. Же болбосо дегриси high
school. High school мұғалім болсын. Біз шундайча математика мұғалімнен math teacher деп объект түзіп алдық. Ал объектті шақыралы еме достар. Math teacherді өз жөнді таныссын. Мысалы, introduce функциясын шақыралы. Андан кейін шақырып іштеп көрелі бұл жерде. Hi, my name is Aysulu, and I teach mathematics at the 4 level date. Біздің функция тура іштеді бұл жерде математика. Name чықты бұл жерде, subject чықты, андан кейін level чықты. Бізден бұл жердегі достар introduce деген атасынан қалған функция емес, бұл өзінде қалған функция іштеді. Андан кейін достар, бұл жерден introduce'дан кейін teach деген функция бар. Teach деген функцияны шақырғанымызда бұл today we will learning about mathematics деп шықты. Бұл жақтағы атасының функциясы шықты. Андан бұл жерде мысалы solve problem деген функциясы бар. Ал өзінің функциясы let's solve this math problem деп чағырып атады. Бұл жерде introduce достар атасындағы мұрас, бірақ бұл жерде атасындағы мұрасты албай, жаңы өзінше функция түзіп алды. Ошондой эле атасындағыдай аталыштағы функцияны түзді. Бірақ атасының функциясы иштеп атат. Бұл жерде өзінің ғана функциясы иштеп атат. Teach деген атасынан қалған функция. Ушундайча достар, класстарды мурас алсак болот экен. Класстарды мурас алып атканда эң негизги бул биздеги эң маанилүү нерсе бул extends деген сөзүнүн түшүнүп алуу. Андан кийинки маанилүү бул super. Super деген нерсе, супер функциясын чакырганыбызда бул достор атасынан эмнени мурас алсак, ошол жака супер аркылуу маанини жөнөтөбүз. Бул жакта name, subject деген атасында бар, ошолорду жөнөтүп жатабыз. Ушундайча класстардан мурас алсак болот достор. Ошондой эле бир канча класстан мурас алууга дагы болот. Мисалы, бул жерде математикадан teacher деп математика мугалими teacherдан класс алды да. Андан сырткары бул жерде биолог мугалими класстан teacher классынан мурас алса болот. Ошондой эле математика мугалимден башка дагы класстар мурас алганга болот экен достор. Достор, анан бул ошо айтып кеттик, children class атасындагы касиеттер жокко чыгарылат, же болбосо өзү аны атасындагы классты обновление кылып жаңыдан түзүп алса болот экен. Эң негизги нерселерди айттык. Бул жерде супер дегенде жогорудагы атасындагы класстагы конструкторду супер аркылуу чакырып алсак болот. Сиздер менен кийинки сабакта жолукканча коштошомун достор. Бүгүнкү сабак пайдалуу болду деп ишенем. Сиздер менен кийинки сабакта жолукканча коштошомун. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.